Bismillahirrahmanirrahim. Бүгінгі темамыз Құраны Кәрімге бірінші қадамымыз Құран оқуға сіздер менен ушул сабақтан баштап киришебиз. Эскерте кетүүчү нерсе, биз бир аят окуйбуз, ошонун ичинде кезиккен тажвид эрежелерин дароо бергенге аракет кылабыз. Жана экинчи аятка өтөбүз, үчүнчү аятка өтөбүз. Кыскасы майда сүрөлөрдү акырындап сиздер менен окуй беребиз. Тажвид эрежелери чыкканда, ушу тажвид эрежелерин колдон келишинче баштан аяк толук сиздер менен ооз эле эмес, балким ошону жазма түрүндө дагы кезиккен жерлерин көрсөтүп, үйрөтүп кеткенге аракет кылабыз. Аллах Тааладан жардам сурайбыз жана окуп аткан сабактарыбыз баары үчүн пайдалуу болгон болсун. Сиздер менен окууну баштайбыз. Карайбыз. Бә тамгасы касралуу болуп келип атат. Биз бул сүкүн айтып өткөнбүз буга чейин. Буга чейин биз сүкүндү тоголок сүрөттө коюп келдик, бирок Куранда bunday абалда келбейт, балким бул көрүп турган сүрөттө келет. Биз мил дароо бул жерде хамза алиф менен хамза окулбай калды. Анткени биз ми деп өтүп кетебиз. Лам хамза бул жерде улоочу хамза болгондугу үчүн өзүнөн кийинкиге эмне кылат дегенбиз? Дароо өтүп бергенге себеп болот. Ошон үчүн бул хамзанын аты улоочу хамза дедик. Бисмиллахи. Бисмиллахи. Жумшак. Бисмиллахи. Аллах сөзү дайым мындай бир алифке созулуп окулат. Бисмиллахир. Эмне үчүн бисмиллахи ар-рахман эмес? Анткени карап көргүлө. Бул жерде кайсы алиф хамза менен турат, улоочу хамза менен. Демек алиф өзүнөн кийинкиге өткөрүп бериш керек. Бирок ламды мен окуйун дедик эле, ламдан кийин ро тамгасы турат дагы. Буга чейин өткөнбүз алиф лам эрежесин. Алиф ламдан лам тамгасынан кийин күн тамгалары келип кала турган болсо, бул лам жазылат дагы окулбай калат деген нерсени өткөнбүз. Ошон үчүн бул жерде дагы лам окулбастан дароо андан кийинки р тамгасына өтүп кетет. Ошондо бисмиллахир. Бисмиллахир рах рамес жона ра ма кичинекей алиф. Кур'ан-ы Керимде кичинекей тамгалар дегендеги мына орду ушул жерде кызматы өтөйт. Рахма эки алиф өлчөмдө. Рахмани. Бисмиллахир рахмани деп туруп өзүнчө окубайбыз. Бул жердеги болгон сыяктуу эле улоочу хамза, андан кийин лам, кайра эле р тамгасы болгондуктан лам дагы окулбастан өзүнөн кийинки рга өтүп кетет дагы. Рахманир рахими. Бисмиллахир рахманир рахими. Эле, бирок сөз аягында мындай эреже бар. Бир аят окулуп, сөз аягында токтой турган болгон болсо, бир аят бүткөн болсо, акыркы тамганын аракети касра ие, же фатха, же дамма боло турган болсо, ушул менен аят окулуп бүтө турган болсо, биз ошол жерге токтошубуз керек болгон болсо, анда автоматтык түрдө бул аракеттердин ордуна сүкүн коюлат. Сүкүн токтотуучу белги. Бирок бул сүкүндөр Куранда жазылбайт. Мисалы, бисмиллахир-рахманир-рахими эле болуп касрасы кала берет дагы, окулганда бул жазылат дагы, окулбай калат. Бунун ордуна биз сүкүндү алмаштырабыз. Ошон үчүн рахманир-рахим бүттү. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Махраж, тамганы чыга турган жерине көбүрөөк маани беребиз. Карагыла, эки ха тамгасы келди. Бул жумшак ха, ал эми бул ордунан чыгаранга аракет кылгыла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал эми бул жерде созуу
Канча аракет өлчөмүндө созуш керек дегенде, кааласаңар бул созууну 2-ден 4-кө чейин созсо болот деген эреже бар. Аны өзүнүн ордунда дагы биз тереңирээк түшүндүрүп беребиз. Созуу тамгалары же созуу эрежелерине, мат эрежелерине келгенде терең түшүндүрүүгө аракет кылабыз. Сиздерге сунуш 2 алиф өлчөмүндө созуп окуй бергиле. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Болду. Рахими эмес. Рахим. Чоң окуйбуз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фатиха сүрөсүнүн 1-чи аяты болду. Кийинки сабактарыбызда калган аяттарына биз токтолобуз. Ассаламу алейкум.